катышты ишке районунда. Социалдык келишим долбоорuna Нокаттын Көкжар айылынын тургуну Нургүл Парпиева да катышкан. Үй бүлө былтыр мамлекеттен берилген каражатка чакан тигүү цехин ачкан. Жеке ишкерлигин баштаган айым жумушсуздарга кошумча иш ордун берүүгө да жетишти. 4 баланын энеси жөлөк пул берилбей калганын кошумчалады. Азыр şu kireçeni başladыңыздар. Болжолдуу түрдө ушул арендасын, эмесин баардыгын чыгарып салсаңыз канча ошол айына 4800дөн көбүрөөк тыйын таап атасызбы ошондо? Ооба. Канча эме? Aslında bir ay işlesem, например, 30-40 ming alып атабыз. Жакшы. Мурун не иш кылып жүрсүз мурун? Алдын Россияларга барып иштейт элек. Жалгыз бой эне Акбермет Шаменова болсо 100 000 сомго музоолуу саан уй сатып алган. Быйыл ага дагы бир баш мал кошулган турат. Ноябрда алганмын. 71 000 алганмын, калганыга чөп алганмын. Пресс. Ошону кыш ичи багып чыктым. Эми уюм жайларда туйт. 100 000 сомдук кайтарымсыз каражат былтыр Ош облусунда 350 жаранга берилген. Долбоорго катышкан үй бүлөлөр негизинен мал чарбачылыгы, кийим тигүү, соода жана тейлөө багытында чакан бизнес долбоорлорду ишке ашырууда. Кайтарымсыз каражатты алган ар бир арыз берүүчүнүн жашоо шарты, абалына мониторинг жүргүзүү учурунда ишкердик багытында натыйжа көрсөтө алгандарга мамлекет тарабынан жеңилдетилген пайызсыз насыя алуу мүмкүнчүлүгү бар экени түшүндүрүлдү. Ишкердикке атайын тийиштүү документтерди алып, патент алып, бир эле ушул мамлекеттен 100 000 сомду алуу менен чектелбестен кайрадан мамлекетке ушул салык төлөө жааттарындагы ишке жетишкен үй бүлөлөрдү көрдүк. Ушул социалдык колдоого муктаж үй бүлөлөрдү финансылык сабаттуулукка үйрөтүү, окутуу, андан кийинки этаптарында ушул мамлекет тарабынан жеңилдетилген насыяларды берүү, пайызсыз насыяларды берүү шарттары дагы учурда каралууда. Азыр убакта магазин алдым. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү өз алдынча иш менен камсыз кылууга, алардын турмуштук оор кырдаалдан чыгуусуна максатталган социалдык келишим быйыл Ош облусундагы 2612 үй бүлө менен түзүлөт. Нокат, Өзгөн жана Кара Суу райондорунда 600 квота каралган. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала Тоо 24, Ош облусу.